Буга чейин мэрия кайрылганбыз, архитектура кайрылганбыз. Ошондо айтышкан эч кандай биякта стройка болбойт. Стройка уруксат берилген жок деп. Архитектуранын бул жасап аткан иштери туура эмес. Бул биринчи очередь эл менен мындай согласовать этиш керек эле. Ар бирдин өзүнүн документи бар, жанагы ГОСАК деген кызыл китепчеси бар, тех паспорту бар. Ал ошо менчик, ушул светибиз дагы аябай начар, мына кышында да суу аябай начар. Биз налогду төлөйбүз, мусорго төлөйбүз, бүт баарын төлөп берип атабыз. Эми буларга эмне керек еще дагы? Генпланды менять этип, эл билбейт. 1 декабрь күнү бизден архитектуралык пландоо тапшырмасы берилген, АГЗ деп коет. На проектирование условия берилген. Биз дагы көрүп жатабыз, угуп атабыз, бизге да кайрылуулар көп болуп атат, аябай. Биз ошо жооп берип атабыз. Бул жакта бүт бардык нормативдик документтер негизинде чыккан, берилген, бүт бардыгы макулдашылган. Бардыгы пожарный, санитарный, бүт бардык нормалар каралган ал жакта. Саламатсыздар, урматтуу «100 беспредел» медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Биз азыркы учурда Бишкек шаарынын Арча Бешик жаңы конушуна турабыз. Өзүңөр көрүп турган бул Бакаев көчөсү, бул болсо Узун булак. Ушул арттагы турган жашоочулардын баары ушул жер үйлөрдүн, ушул Арча Бешиктин тургундары. Эмне көйгөй менен чогулуп атат? Булардын чогулганынын көйгөйү бирден бир көйгөй. Ушул бушта турган жерге 15 кабат үйдүн курулушу башталып жатканын айтып жатышат. 15 этаж түзсө бизге кандай болот, көп кабаттуу үй түзсө, буга биз эч кандай уруксат берген эмеспиз деп мыйзамсыз курулушка өзлөрүнүн каршылыгын билдирүүдө. Эми ушул жашоочулардан өзлөрүнүн сурайлы эмне себептен каршы чыгып атат? Кандай жүйөлөр бар, эмнелери бар? Ошого азыр кенен сөз бермекчибиз. Кеңсе баки, жакын эле келсеңиздер бияка, эмне себептен чогулуп атасыздар? Эмне жүйө болуп атат? Ошону түшүндүрүп кетсеңиз. Мояка биз түшүнгөн боюнча үй түшөйүн деп элдери бул эки үйдүн ээси сатып жүргөн экен, Ошо жерге 15 кабат үй түшөт деп атасыздар. Ооба. Буякта деген общий 8 сотыктан 16 соток участок. Ошондо каждый участокты кошо келгенде где-то 32 соток болот да. Ошол жакты полный бул жерди Г-образный үй саласы болот. Г-образный үй салганда бизге көйлөк болуп калат биринчиден. Бул нерсеге желательно уруксат бербеш керек, анткени себеби моңунча жер үй турат. Анан ошондой эле келип чоң этаж салсалаганда кишилерге недовсуз. Силер муну качан билдиңер? Качан билип калдыңар? Негизи бул жаңы конуштарга эч кандай уруксат берилбейт, 3 эле кабат түш керек деп атат да. Негизи закон боюнча 3 кабаттан өйдө салым болбойт дейт да. Анан архитектура ушул нерсенин баарын көз жумуп туруп эле салдырса уруксат берип коюп атат. Ошол себеп менен биз нааразы болуп чыгып атабыз да. Архитектура жана башка архитектура Бакаева көчөсүн, Магистраль, Тыналиева, Баба-Ата ушул 4 квадратка разрешение берип коюптур, чтоб ушул жерге үй салганга болот деп. Уруксат берип койду, бирок мурдакы силердин сураганыңыздарда маалымат эч кандай уруксат берилген жок деп жүрөт документ. Биз буга чейин мэрия кайрылганбыз, архитектура кайрылганбыз. Ошондо айтышкан эч кандай биякта стройка болбойт. Стройка уруксат берилген жок деп. Ошо менен эле ошондой эле ответтер келе берди, бирок аягында үй салынганга уруксат берилген кагаздар менен келип калды да. Ошого биз таң калып атабыз. Бул жерден салынганда биздин улица Бакаевага мисалы өтө эле тоскоол болуп калат. Анткени себеби бияктан мына могу үйлөр салынды мисалы. Жаныңарда эле салынып атпайбы? Буларга кандай уруксат берилип калды? Булардыкы негизи документация боюнча бияк Бакаеванын күнбатыш бети эмеге жылмасып келет. Жылмасып келет, а Бакаеванын күнчыгыш жагы шаарга кирет экен. Ошол себеп менен булар салып атат. Буларда уруксат бар. Силер тарапка болсо уруксат жок анда. Биз тарапка уруксат жок да негизи. Анан бизге аябай эле недопсо создать этет. Мисалы, каждый машиналар монда эки жака үй салат. Ортодон бала чыга калса, ДТП болот мисалы. Көп эле нерселер болуп атат. Бул жерде элементарный нерсени ала келсек, пешход жазашты, пешход жазганда мондан келат туруп эле пешход эч кандай мындай айтканда жок болуп кетет да. Незаконно могу жерлерди, могу биринчи этаж, могу сары таш болгон этаж.
биздин тетиги аллейканы эме кылып алганда, стоянка кылып алганда. Ошондой нерселер көп болот. Бизде дагы ушундай нерсе проблема болбош үчүн биз дагы митинг кылып чыгып атабыз. Ошто бизге талаптарды мэрияга айттыңыздарбы? Ленин райондук акиметине айттыңыздарбы? Эмне деп атат? Кандай жооп болду? Жооп, мындай айтканда жооп болду. Кандай десем эми. Бизге кат жүзүнө келгенде бияка ушундай архитектура уже уруксат берип койгон салынганга деген жооп келди да. Жооп келди. Эми уруксат берип койсоңар эмне сиздер уруксат бересиздерби? Биз момча киши биякта 100дөгөн 200дөгөн түтүн бар. Могу квадратты айта келсек. Ушунун баары биз каршыбыз да ушугачы. Бирөөнөн да уруксат сураганбы? Бизге эч кандай, мисалы архитектурадагы, мэриядагы ушундай сиздер жакты этаж үй кылайын деп уруксат эч ким сураган эмес. Мындай айтканда өз билемдиги менен эле уруксат берип коюп атышат да. А сиздер качан билип калдыңар бул үйлөр сатылып кеткенби? 2-3 Негизи бул үйлөрдү где-то былтыр эле анча-мынча чекелер чыга баштаган сөздөрдүнчү. Чтоб сатылыптыр, тинттир, минттир депчи. Эч кандай үйлөр бузулуу болгон эмес. Мына жакында эле где-то 1 ай болуп калды, үйлөр уже бузулуп баштады. Мисалы, маяктан кичинекей үйлөрдүн акырынан бузуп атат да. Дагы кийинки аракетиңиздер кандай болот ошол элге? Кийинки аракетибиз жогорку кеңеш кайрылабыз, урматтуу президентибизге кайрылабыз, архитектурага кайрылабыз, прокуратурага, СМБга заявление жазайбыз, ушуну чтоб жакшы чечимге эл тарапка чечип берсин деп суранабыз да. Жанакы бул жерде ОСО, ТМС, Чыңгыз С деген компания алып турат, курулуш компания. Ошону таптыңарбы? Алар менен сүйлөштүңөрбү? Табылып айтат дейт да ошол. Негизи кайсы компания? Чын айта келгенде ошо компаниянын өкүлү мага келди. Мага келди. Келип сүйлөшөлү, какой-то бир чечим кылалы дейт. Анан биз жолуктук, сүйлөштүк, полный айтып бердик, по полочкам түшүндүрүп бердик. Ушундай силер туура эмес кылып атасыңар. По закону бияк жылма сейип салынганга болбойт үчеташна үйдө деп айттык, түшүндүрүп айттык, бирок дагы сүйлөшөбүз деген. Ошондон байланышка чыкты анан. Андай байланышка чыга элек аны момент. Биз по-любому момча эл турабыз. Биздин аркабызда эл бар, көпчүлүк бар дегендей. Бизди көпчүлүк колдойт, көпчүлүк уруксат бербейбиз. Мындай каршы турасыздар, до конца каршы турабыз. Аксакалдардан да, жашоочулардан дагы кошчуңуздар болсо барбы? Кеңештер. Негизи бул архитектуранын бул жасап аткан иштери туура эмес. Бул биринчи очередь эл менен мындай согласовать этиш керек эле. Общественное обсуждение болуш керек эле. Тымызын эле жасап койгон да. Тымызын эле жасап сатып уруксат берет. Эми биз даже Bunu ГКМга кайрылабыз, чтоб кайсы жол менен ушул уруксат алып атат. Бул жерде коррупция бар да, коррупция бар деп ойлойсуз, кошчуңуздар эжеке сизге. Добрый день, да, мен орусчале сүйлөйүн. Негизи просьба всем уважаемым застройщикам. Я как специалист недвижимости со стажем уже почти 15 и более лет, хочу им порекомендовать, прежде чем покупать участок, нужно в первую очередь согласовать с соседями ближайшими. Допустим, вот на нашей стороне, это, как считается, тихий, спокойный район, да, спальни. Можно строить максимально вот такие трехэтажные таунхаусы. На той стороне, так как уже начали строить, можно строить многоэтажные. Но на этой стороне еще нету, потому что это жилой район. Тихий спальный район считается. Здесь участки по 8 соток минимум у каждого хозяина. Я думаю, в первую очередь это застройщики сами, да, должны узнавать у ближайших соседей, домкомов, чтобы это. А то, что по закону вышло по генплану города, что здесь можно строить многоэтажные дома, это нужно, как говорится, проверять. Потому что здесь многие жильцы именно с целью тихой, спокойной жизни. Вы видите, да, сейчас какие пробки образуются, вообще невозможно, да? Вот даже из этих двух многоэтажек вот действительно сделали новый асфальт. И то, что вот по краям паркуются, у нас летом, допустим, воды нету, да, напор очень слабый. Это даже вот невозможно, им нужно будет какую-то скважину, да, это просто им невыгодно будет. И вида никакого не будет. Просто вот
первую очередь строительные компании должны с соседями, чтобы не было таких проблем. Ошол жакын турган үйлөрдүн кошуналары барбы, ошолордон сурадыбы уруксат ушу компания келип? Эч ким нерсе сураган жок. Силер кантип билип калып атасыздар, байке? Жок, биз билип атпайбыз, ушундай айткандан чыгат. Мына бузат. Былтыр деген мынакей вот могу деген даже деген могу домду деген ошо былтыр саттым деген, тиги саттым деген да вот негизичи. Анан сатылган аны ошо уктук эле. Мына уккандан бери эч качан ойлогон эмес, ошо многоэтажный дом түшүп деп бул жерчи көп кабаттуу, частный дом. Эми частный сатылып кетет экенбиз. Анан кийин биз былтыр деген даже мэрия кайрылганда, былтыр ответ келген. Бул жерде эч кандай мындай уруксат берилген жок деген кагаздарды көрдүк биз да. Есть такой, бул келген ошондой мэриядачы мындай көп кабаттуу үй бул жерге салына турган биз эч кандай эмесин көргөн жокпуз деп. Бирок ошол кезде уже уруксат берилип калган экен. 12-22 деп жүрөт. Бул планга кирип калып атат ошондо. Ооба, ошондой. Эми булар биз түшүнгөн боюнча мыйзамдуу баратат байке. Мыйзамдуу баратат да. Эгер салып баштаса эмне кыласыздар? Мисалы сиз айттыңыз жана биз документацияны баары туура келип атат. Биз деген против чыгабыз. Почему? Потому что орысча айта берейинчи. Ситуация такая, что здесь получается архитектура в октябре дает разрешение на перепланировку района на строительство этажек. Хотя до этого давали под индивидуально, и все люди, вот, которые все несколько квадратных километров, люди построили частные дома и живут. А потом в октябре меняют. Как могли поменять без согласования с людьми? Общественное обсуждение, конечно, оно бывает, понимаем, вот, например, Дастан Бекешев вынес обсуждение, вообще можно ли строить этажки в частном секторе. Но это понятно для всего вопроса. Но здесь же люди живут, у них красные книги, свои дома, участки построили. И тут теперь берут, меняют. Ведь есть районы, там пустыри есть там ветхое жилье старое. Его можно, да, сносить, там, наверное, какой-то город там делать. Но здесь же люди, дома новые, 10 лет, 5 лет построили. Зачем тогда мы это все строили? Если, оказывается, здесь потом под этажки все поменяли. Понятно, что здесь кто-то что-то пролоббировал. И мы будем обращаться в правоохранительные органы, администрацию президента, чтобы разобрались, как архитектура могло такое сделать без согласования с жильцами. Тут очень много, несколько тысяч... Жашоочулардан арыз түштүбү азыркы күндө? Же мындай эле тактуу маалыматтарды жүрүп атабы? Кандай болду? Жок, элдер азыр эле түшүнүп баштабады. Биз эч ким билген жокпуз. Элдер биякта жашагандар билбейт ошону. Анан ошо стройка баштаган эле архитектурадан кат келип атпайбы? Ошондо ушундай октябрда жарым жыл жагат ушундай изменение кылганбыз депчи. Кандай кылды? Эмне үчүн? Эл билбейт да биякта ушундай кылганын. Аны чечиш керек да эл менен биринчи. Ошого биз азыр не только ошого против чыгып атабыз, ошо өкмөткө жасабыз, чтобы разобрались, кто в архитектуре такие разрешения дает, кто лоббирует, ошонун баарын эметебиз да, карайбыз ошого. Жоседе Бишкек глав архитектуранын жобу жүрбөйбү, эч кандай болбойт деп эле ошол эле октябрь айында анан каяк октябрдан анан жаңы кат келип атпайбы? Ошол жакта жазылып турбайбы? Уже бияктан решение Градсоветте болуп чечип койгонбуз, биякта тиякка чейин биякта этажка салганга болот деген сөз уже чыгарып коюптур да документтичи. Биз менен эски менен аны менен согласование кылбайт да. Ошого биз каршы чыгып атабыз. Просим разобраться, как такой в архитектуре протаскивать такие документы без согласования с жильцами дегендей да. Ошо. А элдер чыгып атат, азыр чыккандар ошо бул эме да, көп эле эметип атабыз да. Мындай беспредел деп архитектура беспредел кылаш керек да, ошондой элди ойлош керек да. Ошон үчүн бийликке да эметебиз, жазабыз, эмне үчүн ошондой болуп атат депчи, разберитесь депчи. А мэрияга качан барасыздар? Так кошчуга барбы аксакалдар? Сиздерден? Эми бул баарыбыз эле бул жерде жашап аткан шаардын ызы чуудан качып частный сектор жашап аткан жакшынакай. Эми кел бул жердин баарына чоң этаж жасап, абас тынч, биз үчүн агротуз бар, абусту кылдык. Жакшынакай жашап атканын келип бузуп, кайра эметебиз. Ал эң туура эмес. Биз буга каршыбыз. Бул жерден уже андай эмне уруксат берип койду. Биздин баарыбыз бул жерден стройка кылганда баарыбыз жашап атабыз жакшынакай. Биз каршы болобуз мындай этаждуу чоң бийик үй салдыргандарга. Каршы болобуз. Анан юристтериңиздер бар, ошо документтерди көрсөк болот. Кимде кандай документ бар? Аксакал кошчуңуз барбы сиздин? Неме негизинен Бишкек шаарынын генеральный план застройки города деген болот. Ал где-то 50 жылга, 100 жылга түзүлөт. Анан ал бекитилет, градосоветте депутаттар бекитет. Ошол ген пландын негизинде булар частный секторго берилип, мына көчөлөр курулуп, мына 10 жыл, 20 жыл акча, эмгек, нерв кетирип, адамдар эми бүтүрүп, ата кээбирден бүтерек. Эми гана буту колун сунуп баштагандан кайра бузса, анан биз кайра үй салып анан ошону бүтүрүп эле ар жака кете беребиз. Үйдү кайсы жерден алабыз? Андан кийин бул эми
ген план ошондой бир 50 жылга 100 жылга бекитилип түзүлүп атса, анан өткөн жылы октябрда градосоветтагы тиги кабинет министр менен чогуу анан мунун бүт бардык баягы назначение өзгөртүп эле көп кабаттуу үйлөр салынсын, 12-15 туран өзгөртүнөн биз бул жерде жашагандар менен эч ким макулдашпаса, негизинен баягы орустар айтып коет го, частная собственность неприкасаемый деп. Мен чыктыгын эч ким тие албайт да. Биздин ээлери макул болмой сайын. Биз менен эч ким макулдашпаса, анан мынтип эле чийип эле бул жерге 12-15 этаж үйлөр курулат, кечирип койсоңар үйлөргө бузуп, бошотуп койгола ассаламу алейкум деп анан биз анан эмне дейбиз? Кайда үй куруп эле жүрөбүз мына. Анан участокты берет деги жогорулуктан. Анан мына бир үйдө куруп, свети жок, өткөнчө прическалар өзгөрдү, чачтап дагы бир салгычан бул башта эле калбай калат анан. Анан ушул кантип анан мыйзам чегинде болду анан. Бул кошуналарыңыздар айтпай этпей эле сатып жүрүштү булар. Булар тымызын сатып жибериптир. Жаңы эле салганда. Жаңы эле салышканда булар. Ушинтип анан элди кордой бериш болбойт. Бул үйдүн хозяйын бу жерде жүрсүң. Анан ушинтип эле бул эми көбүнүкү жанагындай толук бүтерек дагы эле. Салып эле жатат. Салып дагы салып атат, дагы тапкан ташкан ошолго жумшап атат. Эмкеттен нерв кетип атат. Стройматериал жыл сайын кымбаттап атат. Ушинтип берсенен кийин биз жашабай эле куруп эле кетип калат экенбиз. Анан ушул жагын ойлонбой анан кийин мэрия, градосовет, кабинет министров бир келип макулдашып көрүп, бул баары частный секторго берилген экен. Эми ушунча үй эмне жагына бүтүп атса, анан муну кайра бузуп неткен туура эмес болуп калат го деген бир келип эл менен сүйлөшүп акылдашып кеңешип дегенде. Эч ким андай кылган жок да. Просто издевательство. Перед фактом эле коет да. Ушунда келип эле, видимо бул жерде строй компаниянын өкүлү чоңураак кишибейм менимче, депутат же ал жагда ак үй көп иштейби. Анан ушундан акытымыздын четинен эле алып эле бардым бузуп салып коем деп ойлогон го. Анан ошон үчүн биз ушундай андай болбойт. Биз каршыбыз деген максат менен ушул топтолгон эл чыгып атканыбыз ошол. Анан биз ушун макулдаш эсин укпай анан Кокстана келип анан бузуп нетип эле каршысыздар, толугу менен каршы. Биз баарыбыз каршыбыз. Салдырбайсыздар. Салдырбайбыз, башка жака сала берди. Ар бирдин үйдүн документи бар, жанагы ГОСАК деген кызыл китепчеси бар, тех паспорту бар. Ал ошо менчик, ушул үйдүн жердин үйдеси деген документ ошол. Ал анын макулдугу жок, эч ким эсинде кыла албайт да. Мыйзамда ошондой да. Браво. Налогубузду төлөп атабыз, баары как положено. Апа келиңиз, сиз кошупчаңыз. Ушул кабарды уккан эмне болдуңуз? Ой, в шоковом состоянии болдук, конечно. Бизди издеваться этип эле элден же киши катары көрбөсө, бул эмне деген өстөрүп бүдүп эле эле мына бир жумадан бери угуп алып эле баары в шоковом состоянии болуп атабыз. Чынында айтканда биз деле жаңы куруп бүтүп, дагы эле бүтө эле үйүбүз, например, биздики деле. Мына азыр тем более азыр бүт баардыгы кымбат болуп атат. Могу жердин баардыгы мына пробка. Кичинекей балдар могу жерден өткөндө да коркот. Могу жерде канча авария болот, могу бизде канча светофор коюп бергиле деп эме кылып атабыз. Мына Бакаева менен Южный Масыралда аябай пробка. Могу жер и той биякта деле пробка. 15 этаж түшсө анда анда вообще укмуш болот. Светибиз дагы аябай начар, мына кышында да суу аябай начар. Биз налогду төлөйбүз, мусорго төлөйбүз, бүт баарын төлөп берип атабыз. Эми буларга эмне керек еще дагы? Этажный үйдө сала берсин бош болгон жерлерге, толтура жер деген. Бизди эмнеге козгоп атат мынакей. Эртебетпей мынакей үйүбүздү бүтпөй мына деп отурганда, монтип кылгандар туура эмес чынында. Просто издеваться этип атат да, биз баарыбыз тең пенсиядагы кишилербиз. Анан кийин мынакей кайта биз бул киши айткандай эртең ким бар, ким жок кандай болот? Өмүр бою үй салып жүрө бересиз. Ооба. Өмүр бою болгондо деле ошого да успеть этпей эртең кетип калса кандай болот? Азыр дагы кандай состояниеда элдин баардыгы эме болуп атат. И так жанагы коронавирустан кийин баардыгы эле нервный эме болуп атышат. И это еще не хватало да, монун баарын тең эме кылып. Элдин баарын будоражить этип, издеваться этип. Бизге сиздин кошупчаңыз.
саламатсыздарбы? Мен айта турган сөзүм, жаңы закон чыгыптыр, реновация деп. Бир чети жакшы, это эски, жаман үйлөрдү бузуп, ошо жерге жаңы тамдарды курат экен. Бирок ушул уже салынып, элдер канча жылдан бери жашайт. Инфраструктураны өзүбүз жасадык. Очистные сооружения, кто-то канализацию, воду проводили, да? И проветривается воздух в городе. Вчера ехала по Советской, Абдрахманова, и по левой стороне такие страшные шардын көркүсүн бузган үйлөр турат. Вот ошо жерден жер алышып, там салып жасашса кандай сонун болот. А потом еще куда кечирбейт, это ысырап, канча каражат кетти. Вот это все строили люди годами, да? Вот. И вдруг, значит, это все сносить. Нам сказали, что вот там вот дом строится слева, и владелец, он, оказывается, работает в главархитектуре. И он сказал, что вся вот эта территория до улицы Абдрахманова подлежит застройке. Это что за издевательство над людьми? Во-первых, ни с кем не согласовали. Зачем тогда они выделяли красные книги, землю выделяли? Люди же все это построили. А для того, чтобы улучшить вид города, пожалуйста, на Советской улице, прям городной турган, центральный көчөлөрдө жаман үйлөр турат. Вот, допустим, Киевская, какая страшная была. Сейчас как в западных городах. Да, уже красиво, все выстроили. Но другое дело, что они не соблюдали нормы, все впритык и близко. И воздух-то какой грязный. Теперь не хватало еще в этой части строить эти многоэтажки. Даже вот там вот посмотрите на Айтматова, Чингиз Турикулча улица, да? 101 метр, первый небоскреб жазыватышат. И что будет там 30 с чем-то этажей? Надо с Институтом геологии посоветоваться. Смотреть план, сейсмостойкость. Нам давали землю, говорили, выше 2 этажов строить нельзя. 2 этажей. Максимум 3 этажа, да? 2 этажа максимум, потому что близко к разлому, да? Вот. И как они тут собираются 15-этажки строить, я не знаю. Неужели другой земли нет? Вот. Поэтому мы все против. Рахмат. Разлом өтөт дейт кымдай. Жарака өтөт дейминчи. Бакил эме барбы? Документтер бар жана жоон алганбыз деп атасыңар, мурда берилбенчи. Жана мыйзамдар бар, документтер барбы? Кичине аз да болсо ошолорду көрөлү да, юристтер бар. Сизде барбы документ? Бул эмне деген кагаз болот? Бул мэриядан келген жооп экен. Бул жер неменен Мэриянын биринчи каты кимде бар? 3 этаждан. Бuyakta согласно экипировки из корректуры проекта. Корректура проекта. Одобрение берген турат градостроительство. Неме Бишкек глав архитектура 27 октябрда 22-жылы уруксат берип атат. Макулдугун берип атат. Анан мына жерде бир 100 кишинин фамилиясы жүрөт. Тажиева, Узбекова, Узбеков дегендер. Булар ошо видимо неменин строй компаниянын өкүлдөрү болсо керек. Ошолор ушу козгогондон кийин, жооп келгенден кийин анан биз угуп атпайбызбы? Эми ошол көп этажды үйлөрдү кура берсин, эми сөз деле шаарды мындай бири-бирине улап кетпейли, өзүнчө бир квартал. Могул жакта тоонун түгүн тегиздеп салсын, суу самырга салса деле болот. Балыкчыга салсын, өзүнчө бир микрорайон куруп. Анан эми эле тиги шаардын ортосунда бир эски үйлөр турат. Өздөрүнчө бузулайын деп. Ошолорду бузуп салсын. Анан бизде эми ушунун негизинде кайра окуп көрүп, биз жогору жактагылар уже уруксат бергенге жакындатып коюптур да. Бул экинчиси, биринчиси бар. Ушул айда келген. Суу бергенде жок, салынбайт деп келген да мурда. Жок деп келген. Биринчиси бар мунучу. Былтыр именно ушул айда келген. Ошол письмо келгенден кийин кайрадан экинчиси чыгып атат да бул жерде. Бир аз эле убакыттан кайра экинчиси келип атат,
эл кайрылгандан кийин эл кайрылгандан Эми сиздер эмне кыласыздар? Кошушабызбы экен? Арчевишке ушул жер 76-кварталдын бул жагы жолдун оң жагы Арчевишке карайт. Квартал комитетинин председатели болом, атым Сатыбек. Мында болуп атат да, бул алгандар деле сураган жок, болбойт. Бирөөлөр сатты. Эми бул жакты който кийинки маселе болот. Мына биринчи маселе могу жакка карасаңыздар, мына салып койдум мына. Я салып жүрүп дейм. Келат эле салып келат. Буларда тротуар келатат мынакей. Монда барсаңыздар, тротуар тосуп, парковка кылып ташташкан. Элдер ушу тротуарды айланып көчө менен чыгып атат мына. Бул биринчи эле үйдө ушунча маселе көп болуп атат бул жердечи. Анан эми монда тамчы атат жанында. Эми элестетсеңиз, бул жана түшсө эмне болот бул жер? Бул жерге каша болот да. Вот именно. Бул ошо жителдер жашай элек али. А биринчи бүткөн үйдүн деле азыр айланып көрсөңүздөр, парковка кылып таштаган. Эменичи? Тротуарды эл өтө албайт бул жерден ошо. Bizde mesele yok bu derdeci monda olganlar bunlar. Kança ayrıldık, svetoforun ol жерге керек эле бизге ayrıldık. Kança жылдан Светофор коюп бергиле деп айткансыздар. Кат жазып, деп соттора кат жазып, жылына быйыл дейт, жок мына. Светофорубуз жок. Тротуарды монда алып таштаган мынакей. Протоколуна кайрылдык. Начальниктерге кайрылдык, эч ким эчтеке чечпейт. Анан эми ногу маселе жаралган жатат да биздин жителдер. Анан эл менен деле кеңеш болот да, болбойт. А так баарысы эле каршыбыз, эми ушундай үйлөр салып салса, кандай болот? Эч кандай эмеси жок болот да, бул жердечи. Жашаган бизге эле кыйын болуп атат. А так бул жак чоң ара айлыкына карайт. Ошолордун эмеси менен болуп атат. Биз чоң ара айлыкына, жолдун жарымы бул жак чоң ара айлыкына карайт. Бул деле биз например бул домдо деле 5 этаж гостиница болот деген экен. Негизичи. Негизи 5 этаж. Гостиница деп айтпайм экен башында. А бирок кийин мынека канча бул жерде 15 этаж болуп калды, ушундай 13 этаж курулуп кетти. Элди алдап койгон. А башында айткан 5 этаж бул жерде жөн эле гостиница болот, гостиница курулат деп айтылган экен негизи. Азыр булар сизге айтпай элеби? Жок, мага эч нерсе мен даже билген эмесмин. Булар келип эл менен деле акылдашкан жок. Документтерин көрсөткөн жок. Мына былтыр эле күзүндө канат кызчылар мына кызылдашып келди эле. Моякта эл менен келип ушу компаниянын өкүлү вообще жолуккан жокпу? Жок, эми мисалы үчүн мен председатель болуп атам, кварталдын комитетинин. Келип көрсөтсө болот эле документтер. Но жок, эч ким кайрылган жок. Эми салабыз болот. Угуп атабыз, где-то 455 $1000 сатылса керек мына үйлөр. 450. Да, где-то ушундай деп калчын экенин билбейбиз бирок. Анан бирок мындай ушундай маселелер жаралган жатпайбы? Бул жергечи бизге дагы көйгөйдүн үстүнө көйгөй көйгөн жатат эми. Эч кандай эмес чечилбей эле каламда салып мынакей эми белгиле кыйын болуп атат ушу басып турган ары бир өткөндөр. Эки катар машина коюптур, бир машина менен өтөбүз, биян кой берип, тиян кой берип. Ушулар мынакей маселе. Азыр бул үйлөргө дагы жашоочулар келелек да, эгер келчү болсо. Мына жаңы салынып атат, нар жагына да түшүп атат, ушунун бар. Булардын парковкасы жок эми. Парковкасы бар экен, подземный, бирок айка койбойт мынакей. Бар экен. Анан эми мунулардын баары түшсө булар айка парковкасы булар. Негизи вообще турмуш жерге салып атат да. Жаңы салынган үйлөр. Эми байкеле дагы бир суроо. Бүгүн 6-күн, иш күнү эмес да. 1-күнү чогулуп мэрияга барасыздарбы? Бар ушул суроону талапты коесуздарбы? Коюш керек, конечно, коюш керек. Өкүлдөр болсо. Барыш керек. Барабыз. Анда ошондо кийинки тасма бул иликтөөнүн улантысын ошо мэриядан тартса кандай дейсиздер? Ошол жерге барып ушул суроонун кабыргасынан койбойсуздарбы? Мэриянын карамагында да бияк эми. Бишкек мэриясы да ошол глав архитектура менен кандай болуп уруксат берген ошонун баарын барып кала бийлигине маселеңерди койсоңуздар. Кандай деп ойлойсуздар? Муну чоң койбойсуз. До конца барабыз да. Президентке да жасабыз, прокуратурага жасабыз, БКМБ жасабыз. Эмне үчүн архитектура ушундай кылып атат да нерселерди эл менен чечпей. Эмне үчүн баарын эле ушундай уруксат ген планды менять этип, эл билбейт. Бирок мүмкүн бир жактан бирөөрдөн жана обследовать деп коюп бирдеме алып алышкан да. Бирок ал болбойт да. Бул деген частный секторда. Кожоюндар бар, кызыл китептер бар, үйлөр бар. Аны баарын ошол элдер менен чечиш керек эле биринчиде ошол ген планды алмаштырганда. Ошону жазабыз эми кандай бул беспредел болуп атпайбы? Произвол болуп атпайбы архитектураныкы. Ошону мына байкелердин баары, эжекелердин баары айтат, болбойт бул. Токтош керек ошо. Азырда бийликте айтып атпайбы, мыйзам болуш керек деп атат. Мыйзам бул ошо мыйзамга эле карап атпайбыз биз. Мыйзамча баарын чечиш керек да. Жөн акырын эле бирдеме решениени чыгарып алып эле өздөрү сала берген болбойт да ошо. Элди да ойлош керек да. Кошумчаңыздар барбы? Мыйзамды бул салган күндө деле мынакей бул жагы мыйзамсыз болуп атат. Тургандардын баары парковкалар, машина карасаңар жок, стоянка жок болуп атат. Проблема ушундан башталып атат. Бирок ачык айтканда жол тыгыны. Мына жол тыгыны болот. Ата өзүңүздөр көрсөңүздөр, кечине келсеңиз, киши берди, жөө басып өтө албайт. Машина бияктан келип аткан, бияктан кой беребиз. Бияктан келип аткан, тиянан кой берип турабыз күтүп. Анан
Мына тротуар мәселесін көріңіздер, паркқа көп штаған, жол жоқ, тротуар жоқ мына жерде. Ел өте албайды бұл жерде. Балдар өте атады, оқушылар өте атады, бұл жерде. Аябай қобыс болып атады да бізге. Қанша авария болды ошол жерден? Қанша өлім кишилер қанша қаза болды? Анан кейін ошондо қанша жылдан бери ошо светофорду сурап келип атабыз. Анан кейін эми дагы буларды келсе, вообще анда бир укмуш эле болуп калат, базар жөнүлөр. Жана Дордойдон дагы жаман болот берчи. Анан туура эмес кылгандар вообще туура эмес. Просто издевательство. Кайсы вице-мэр келди? Жок, 4 жыл болуп кетти, фамилиясы эсте жок. Парковка деген жок. Койгосуңар ошондо эле. Ушул жерде эл менен согуш өткөргөн вице-мэр фамилиясы эсимде жок. Ошондо вопрос коюлган. Себеп дегенде бул жерде кошуналардан бирөөсү кайтыш болду, бир киши ушул жерде авария болду. Мына менин жолдошумда авария болгон ушул жерде. Обещать эткен ошондо. Коебуз, бир аптанын ичинде коюп берем деп обещать эткен. 4 жыл коюлган жок, 3-4 жыл өтүп кетти. Мына менин жолдошумда 4 жыл болду, авария болду, ошол тушокто жатат азыр. Ушул жерден авария болду эле. Ушу Бакаева Южный Масалан биякты көчө кайрылып келат, ошол жерден авария болгон. Сиз баягы юрист катары кандай мыйзамды бузуп атышат булар? Ошону түшүндүрүп кетсеңиз да. Жана да элдин арасынан сурадым эле, ошо сизге дагы эми кезек жетти окшойт да. Ошо айтып берсеңиз, какие нормы закона нарушаются по строительству, по градостроительству, или можно так сказать, и прав граждан, да, просто? Ну, говоря с точки зрения закона, любое строительство начинается с этапа проектирования, с этапа согласования проекта, с этапа получения разрешительных документов. Поэтому все процедуры, все процессы строительства всегда согласовываются в рамках закона. Соответственно, в учет берутся права всех жителей сектора. Да? То есть каждый собственник своего жилого дома имеет право распоряжаться, владеть своим земельным участком, своим домом. Также имеет право на согласование с его мнением, согласен ли он на постройку любого строения рядом с собой находящегося. Да? То есть в данном секторе согласия соседей не получалось. По закону же каждый, вот если стройка идет, даже обычного дома, да, соседи справа, слева же разрешение же берут. Да, не важно, какое назначение строительства планируется, всегда берется в первую очередь согласование, разрешение, в первую очередь согласие соседей. Да? То есть какое бы назначение у объекта не было, у планируемого строительства, согласно письмам собранным, да, жильцов, жалобам, которые возмущены тем, что противодействие данной компании в этом районе как раз-таки говорит о том, что не получалось согласие ни одного соседа. То есть все подтверждают это письменным своим согласием. Никто не давал согласия, никто не в курсе, под какое назначение строилось, пока не началось разбирательство. Соответственно, при изучении генерального плана города Бишкек также известно, что территория приусадебной застройкой, плотной приусадебной застройкой не подлежит строительству многоэтажных жилых домов. Хотя, получив письмо из Бишкек-Главархитектуры, подтверждают о том, что данная территория после корректировки была внесена под строительство многоэтажных жилых домов. То есть, что противоречит основному генеральному плану. Да? Все документы, все прилегающие письма, издержки из закона, из генплана, все прилагается в заявлении, все прилагается в обращении жителей. То есть, можно сказать, конкретно нарушать технические права, да? Обязательно, да, это неизбежно. Здесь налицо, в первую очередь, нарушение прав жителей данного сектора. Ну и, соответственно, любое проектирование начинается с мирного соглашения. Соглашения как такового достигнуто не было. Да. Здесь, как видно, все понимают, что в первую очередь нарушаются права всех жильцов данного сектора, который не подлежит под строительство многоэтажных жилых домов. Максимальная застройка и высотность в этом районе, по идее, должна была быть заложена, как и было по генплану, да, задумано, не больше 3 этажей. На сегодняшний день мы видим застройку в этом проекте, как уже стало известно, больше 15 этажей, которая при себе еще имеет подземный паркинг. Для подземного паркинга нужна очень большая территория для отступа, чтобы не создавать неустойчивость соседним объектам, да, не создавать опасность обрушения. А здесь невозможно сделать? Здесь дорога, там... Во-первых, это очень густонаселенный жилой сектор, в котором находятся в основном частные дома. Ни один частный дом не хотел бы, чтобы в его окна смотрела 15-этажка. В этом секторе, как мы знаем, не самые дешевые участки. Здесь земельный участок стоит, по большому счету, дороже, чем квартира в центре города.
Поэтому люди, приобретая здесь участки, планировали жить в тихой, спокойной обстановке. И знали свои права, потому что согласовано было, все действия были согласованы, что по проекту, по плану здесь не запланировано многоэтажное строительство. С такой целью люди вкладывали сюда немаленькие деньги для спокойного проживания. На сегодняшний день это не учитывается, да? То есть данные моменты не вошли, не учлись. Тротуар жакшыга келет ат. Мына үй бүт кой, Мына келет ат да бул үй. Мына тротуар келет. Жакшынатайбы. Эми бул жер өзү тротуар болуш керек да негизи туурабы. Кечинде бул жер толтура машина турат. Бери парковка. Тротуар. Мына келди тротуар эми ака. Тротуар, дальше тротуар жок уже. Көрдүңүзбү? Бул жерге эле токтоп калат. Уже бери парковка болуп мына эл каяка барат? Кандай? Мына бияка чыгат элчи. Бул жерде келет да бияка чыгат. Бул жерде машина эл каяка барат? А могулар тротуарды эмнеге мындай парковка кылып алдыңар десе эмне дейт булар? Булар эми жооп бербейт, биз временно эме кылганбыз дейт эми. Андан кийин мына бүткөндөн кийин өздөрүнчө официально мына монтаж ташкан. Ушундай эле маселе мына үй бүтсө дагы биягында жаралат. И тигиде да ушундай болушу мүмкүн да, бул жерде эч кандай. Ошон үчүн ушу көйгөйдүн баары ушундан чыгып атат. Урматтуу көрчү, көрсөңүздөр мынакей тротуар келет ат. Тротуар келет дагы. Şu yerden geletten buna bu kuruluştun aldığınakı parkovka takılır. Boldu parkovkadan keyin el emne kılat? El monda jolgo чыгат да, ошондон айынан жанакы кырсык, авто кырсык болуп адамдар сүзүп кеткен фактылары бар экен да, ошонун баары ушул нерсенин айынан болуп атат. Бул компания айтсаңар жооп жок эч кандай. Булар айткан временно бу жерде алдык биз, булар салып аткандачы. Анан бүткөндөн кийин алабыз деген ошо менен калды. Акимиятта карабайлы муну. Эми биз акимиятка да кайрылып көрдүк. Начальник милицияга да айттык, ушуну чечип бергилечи маселени депчи. Себеби дегенде кырсык көп болуп атат. Бул жерде окуучулар да бар, картаң кишилер бар, нары өткөн кишилер бар дейм. Мына бул жерде светофор жок болуп атпайбы мына. Көп кырсык болуп атат. Машина катай дейт, бул жердечи трасса бар. Жөн бул жер деген парковканын жери эмес да. Вот именно, карабайсыздар. Бул деген тротуардын жери да. Муну эми көрсөңүздөр өзүңүздөр мынакей. Анан ушу маселенин баары ушудан жаралып атат ушулардан мынакей. Мына көрүңүздөр, тротуар жок, жерден келип бүт болуп атат. Мунулардын эмесинен ушинтип белге маселе жаралып атат бул жерде. Көрүңүздөр. Мен ушуну айтып атам. Эгер тиги 15 этаж түшө турган болсо мындан да хуже болот. Еще мына ол бүт элек, булар издавать этсе, бул жагы ушундай болот мынакей. Бул жерде жөн эле машиналердин эле стоянкасы болуп калып атат. Эл үчүн эме жаралган жок, эме болгон жок, удобство жок бул жерде. Сиз жанакы квартальный катары көп кайрылдыңыз да тиешелүү жактарга? Кайрылганбыз. Жок, эчтеке жок. Жок боло элек. Ленин райондук акимияттан эч кандай иш аракет жок. Муну келишти на месте көрдү, бирок ошо менен чечилген маселе. Мына мен начальник милицияга да айттым, протокольный собраниеда айттым, ушул жерди чечип бериңиздер, келип карап бериң, көрсөттүк, келип алчу. Ушул жер туруп маселе болуп атат бизге депчи. Чечилген жок, ушундай эле мына. Уже бүткөнүнө канча 3-4 жыл болуп калды. Ошондон бери чечилип берип ушундай турабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр тиякта элдер чогулду. Өзүнүн талаптарын дагы айтышты, баардыгын айтты. Эми азыр биринчи күнү Ленин районунун акими, жаңы аким келиптир, ал ошол жерде ушул райондун жашоочулары менен жолугат экен. Мына ошол жерге чогулуп барабыз, ушул маселелерди айтабыз. Эми мындай да, адам курулуш жүрсүн, болсун, бирок мыйзам менен, тартип менен болуу керек да. Анан момундай эле келип эле тротуарды жаап, машина коюлгандай кылып, убактылуу бергенбиз деп, аны болсо акимият карабай, ооз ачып отурган бул жакшы нерсе эмес да. Mana ушул суроонун баарын ушу аким, жаңы акимге да бергенге болгон күч аракет жумшап, аягына чыкканга аракет кылабыз. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli akim. Bo'lib qo'yasizlarmi? Assalomu alaykum, hurmatli akim. Biz Akçayeş turuni olabız. Uzunbulak ko'chasidan bir top el keldik. Bizde bir көйгөйлүү маселе болуп атат. Uzunbulak Бакаева кесиштинде чоң этаж үй салып атат да. 15 этаждан турган 2 блок болуп. Biz данный момент мэрияга кайрылдык эле. Мэрияга кайрылганда бизге эч кандай аяка үй салынбай, документация боюнча туура келбейт деп жооп келген. Андан кийин архитектурага жазганбыз. Аяққа жазғанда аяқтан да ушундай жооп келген. Акыркы 1 жума 10 күнүн ичинде бизге жооп келди. Бакаева көчөсү менен магистраль Тыналиева Бабата. Ушул жак чоң этаждарга салууга уруксат берилип калыптыр да.
Жылуу массивке негизи 3 кабаттан өйдө үй салынып болбойт. Аны баарыбыз эле билебиз. Анан көйгөйлүү маселе бизде кирип чыккан чаң дегенди айтпай эле коелу. Закон боюнча ал нерсе туура келбейт. Анткени жылуу массивдин ичине чоң кабаттуу үй салынып болбойт. Ушу боюнча дагы бир карап берип койсоңуз суранат элек. Анткени себеби жылуу массивдин ичинде канализация, суу бизге жайкысын мындай айтканда чыкпай да калат. Канализацияга чоң этажга расчет болгон эмес. Ошо боюнча эл өкүлдөрү болсо маалымат берип койсоң жакшы болот эле. Архитектурадан болсо дагы. Саламатсыздарбы? Ишек башкы архитектуранын өкүлү Сатиев Нургазы. Ал боюнча негизи согласованный проект бар экен, ГОСАК экен негизи. Бизде архитектик маалымат боюнчачы. Биз деген былтыр где-то бир август айларында жазганда эч кандай документ топтолбой эле турат, эч кандай үй салынбайт деп бизге мэриядан ответке жооп келген да. Бизде ошо мэрияга да служебный информация берген ушул боюнча деп 15 этаж үй салынат, согласованный проект бар экен депчи, ГОСАК деп. Анда мындай айта кетели, биякта жашаган элдер менен эч ким жооптошпой эле, эч кимге айтпай эле өз билемин кылып атканы туурабы, законго кандай закондо кандай жооп болот, мисалы ошондон бирөө жооп береби ушуга? Билем алда, бирок бизде деген архитектик маалымат боюнча мен ушуну жооп бере алам да. Ошо согласованный проект бар экенчи. Кечиресиз, бир сурап айтып коеюнчу, энем. Биякта мен айтып атпайбы, азыр тазалыкта мусорный бакты койгондо, ошодо эл менен кеңешип, архитектурдан кеңешип коебуз депчи. А биякта целый квадрат болуп атат да. 300 үй бар да. Анан ошо 300 үйдө архитектура градсоветте мына өткөн. Ошо градсоветтен өтүп турду ошол. Кантип өткөзөт? Эч ким билбейт. Ош град. Биз жер алганда ошакта индивидуальный строительство баары үй салганбыз да. 1 этаж, 2 этаж. Красный книга бар экен да, кызыл китеп. Ошо согласованный проект чийиптир да. Жок, проект чийген кандай эл менен мына мусорный бакты эл менен кеңешетсиңер да. Койгондочу. Анан бияктан этажга салганда кандай? 1-2 киши жашайт ошол жерде. Баарыбыз 1 этаж, 2 этаж үй салганбыз. Жаңы үйлөр да, мына 5 жыл, 10 жыл терегенде салынган. Анан кандай болуп атат ошол жерге? Азыр мына мен жер тамыйда, анан жанында этажканы салып салса. Архитектура уруксат берип салыптыр да. Ошакта генпланды алмаштырып. Эл менен негизи генплан негизинде ал жага көп кабаттуу үй салганга бар экен да. Жок, генплан октябрда чыкты. Октябрда жок болчу да. Аны жок болчу да, ошол үчүн мына эч ким салчу эмес. Анан азыр октябрда чыгарып коюп атат да. Ал кандай болуп атат ошо? Октябрдабы? Жок, андай болушу керек. Бул чыкканда ал. Канча миллиондаган акчаны жеп, 30 жыл болса Кыргызстанга эгемендик алган. 30-дан бери төлөп ошол генплан. Канча чатак чыгып атат ошо этаж менен жер тамдын жанында сала турган үчүн. Канча ушул мыйзам. Хорошо, бул боюнча маалымат берем. Экетаж үйгө рухсат алыш үчүн соседтерден апысыз алыш үчүн заставить этип соседтерден алып келгиле дейсиз. Кандайча 15 этажга рухсат берип, эл менен эсептешпейсиңер. 3000 жакын адам жашайт ал жерде. Анан ал келсе суу чыкпай калат. Лабир ойдоп атпайбы, строй компания. жазып атабыз да момент азыр топта. Анан биз былтыр жазганда ошондой ответке жооп келсе биз макул демекпиз да. Бизге эч кандай нерсе салынбайт деп туруп анан 10 күн мурун ушундай жооп келип атпайбы. Биз мындай айтканда өзүбүз таң калып түшүнбөй калдык да. Керек болсо этаж үй салган кишилер мисалы айта кеткенде келип ушака этаж үй салабыз, уруксат берип койгула, тинткиле менткиле салсак болобу деген сыяктуу сөздөр менен келсе болбойт, биякта эмне деген киши жашайт деп жооп бермекпиз. Анан өтө туура эмес иш болуп атат да бул жерде. Туура, мындай кылалычы. Мен эми азыр
мен чын айтканда силердин жоогуңарга деле ынанбадым. Анан эли, конечно, не болот дейм. Мына маалымат жок турбайбы? Просто мындай кылалы. Бул жерде чынында мисалы мындай да бир кайсы бир деңгээлде эмне каралып атканда биз жана коомчулук менен кеңешип атпайбызбы? Мисалы көп кабаттуу үй отурган болсо, биринчи ошол жерде жашай турган жанагы эмне дейт? Алыскы туугандан жакынкы коңшу дейт. Коңшу менен ымалаң жакшы болсо, коңшуң менен мамилең жакшы болсо, анан ошол жерде тынч өкүм сүрөсүң, ошол жерде тынч жашайсың дегендей. Же туура эмеспи? Анан сиздерден эч нерсенин маалыматты албаса, сиздер билбесеңиздер, анан жок, ал жерге эч кандай көп кабаттуу үй түшпөйт, тияк бияк дөйлөр келип, иш жүзүндө моундай болуп атса, естественно сиздердин да кыжырыңыздар келип атат. Бул кандай деп, сиздер анткени ал жерде кыжалат болуп атасыздар. Эртең күндөгү 15 кабат үй түшсө, анын канализациясы кандай болот, суусу кандай болот, газы кандай болот, бизге таңкыстык жаралбайбы деген дагы ойлор, бүдөмүк ойлор келип атат сиздерге. Туурабы? Ошон үчүн Түкеш туура айтат, мен кошулам. Давайте сиздер раз ошондой болду, эми бул мен жаңы келдим, мен чын айтайын, мен маалыматым жок экен. Тиешелүү органдар бар да. Карачы, иликтөөчү дегендей. Давайте анда ошол органга бериңиздер, кандай чечим кылса, ошону биз баарыбыз аткаралы. Ошол туура болот. Урматтуу аким, кечиресиз. Урматтуу аким, журналисттер, стоп беспредел. Ким жоопкерчиликти алат бул боюнча? Биз иликтеп аттык эле бул маселеничи. Ким жоопкерчиликти алат дагы бул маселени ким чечет? Сиз аласызбы? Же могу Бишкек архитектура институтунун жооп берип атат. Жообу деген өзү билет эмне жооп берет анчы. Ким берген өзү билет. Архитектик маалымат боюнча жооп берем, мен жөнөкөй адисмин да. Ошо ким жооп берет анда? Башка башчының жооп берет, ким жооп берет? Жок, ошон үчүн мен айтайын деп атканым мындай да, урматтуу журналисттер, мына сиздерге рахмат, келип ошо элдин үнүн чагылдырып берип атканыңыздарга. Эми азыр улуп туруңуздар, эми апа, улуп туруңуздар. Аты ызылдап угулбай калды. Азыр эми мен жаңы келдим, мен маалыматым жок, тиги же бул жооп берет десем, анда мен тараптан туура эмес болуп калат. Туурабы? Анан Асан же ушон кылып коюптур деп айтсам туура эмес болуп калат, өзүм жаңы келдим. Ошон үчүн мен айтып атам, бул жерде специалист экен. Специалист эми азыр бул жигитти айта албайт да, тиги мен аркы же берки деп айта албайт. Ошон үчүн мен айтып атканым, мына көпчүлүк эл наразычылык болуп атыптыр. Тиешелүү органдарга карайлы, алар бүгүнкү күндө жаап чачыруу мүмкүн эмес да, бар нерсе чыгат анча эле. Мен сизге кат жүзүндө кайрылып койсом, ошо боюнча жооп бере аласызбы? Сиздер эгерде мага кайрыла турган болсоңуздар, мен сиздердин атыңыздардан анда биз только ошо правоохранительный органга жиберебиз. Алардан алган ответти эми тууга беребиз, сиздерге кийин берет. Маалымат. Мына ушул биз жазган бирок бир нерсени айтып коеюн сразу. Мен аким катары бирөөсү ак, бирөөсү кара дечү орган функция менин милдетиме кирбейт. Мен суранам, териштирип бергиле деп. Териштирип беришет. Алар кандай тыянак чыгарат, анда ошону сиздерге маалымат иретинде беребиз. Мына бул жерден бизде Баки мен айтып бүтүп койбойм, анан айтпайсызбы? Могу боюнча полный кагаздар бар биздечи, мэриядан, архитектурадан. Ушул боюнча мен сизге полный информацияны берип коеюн, кат жүзүндө. Ошо кайрылдыңарбы аркы? Мен тиги мындай кылалычы. Сиздер атыңар ким эле? Кара. Канат мырза, мына мен как раз Бакыт Өмүрбекович отурат. Именно ошо ЖКХ боюнча орун басары. Бакыт Өмүрбекович, алышыңыз. Маалыматты бизде качан алдык? Мындай айтканда өткөн жылы алдык. 2022 биз мэрия жаздык. Өткөн жылы болсо биз маалымат келди. Мындай салганга болуп ушул байталган. Эми архитектура кайрадан кайрылмыз, маалыматтар бар экен да. Мисалы канча земель участок, кимдин канча кызыл китеби, гейм планда эмне деп бекилген. Мисалы заказчик ким, проектisi бар деп атасыңарбы? Согласованный проект бар экен. Мисалы канча этаж болуш керек, канча блок болуш керек, ошолор боюнча сизге толук маалымат берет. Азыр архитектура. Мына сиз былтыр кайрылдыңыз, азыр эми мынакей 5-чи ай. Жок, эми ошону айтып атпайбы. Азыр мына сиз кайрылсаңыз, сизге мына жаңы маалымат берет да. Жаңы маалымат берет. Макул? Сиздер неме кылбайсыңар беле? Биз сиздерге кайрылалы.
ушуга чейин кайрылып келген биз. Ушу боюнча келип фирманы алып келип, могу фирма экен деп чаңып келип биз ал мындай үстүрүктөн билебиз кандай фирма экенин. А бирок эч кандай маалымат жок ал фирма боюнчачы. Өткөндө 100 киши собрание болдук да. Мындай маселени чечүү жолун тоготор жерин айтамын да. Туурабы? Мындайлар сиздер биздин районубуздун тургунусуздар. Биз сиздердин үйүңүздөрдү уктарга милдеттүүбүз. Маселени чечкенге көйгөй болобу, башка болобу. Ошон үчүн азыр эми өзүмөр кайрылгыла тияк-бияк дебестен, мына сиздердин алдыңарда мен мына орун басарым отурат. Эмне ЖКХ боюнча Бакыт Өмүрбековичке тапшырам да силердин арызыңарды азыр. Силерди жүгүртүп кыйнабастан архитектурага мына өзү мен орун басарым катары архитектура запросту жөнөтүп алып туруп анан кийин сиздерге маалыматты берем. Анан ал жерде туурабы, туура эмеспи, аны кийин тиешелүү органдар өзү чечип отурат. Сиздерге биз маалыматты алып беребиз. Туура. Ошондой болду. Урматтуу Стоп Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, биз Арча-Бештеги Узунбулак менен Бакаев көчөсүнүн кесилишиндеги курулушка каршы чыккан тургундар тарткан элек. Бүгүн болсо мынакей ушул 79-мектепте жаңы дайындалган аким менен ошол жергиликтүү тургундардын жолугушуусу болду. Бул жолугушууда биз ушул курулуш боюнча Арча-Бешик жаңы конушуна салынып жаткан 15 каттуу үйдүн, көп кабаттуу үйдүн курулушу боюнча суроолорду бердик. Ошо райондук архитектура эч кандай маалыматты билбейт, болгону уруксат берилиптир дейт. Ал эми аким жаңы дайындалгандыгына байланыштуу мен бул маселени билбейт экенмин, жаңы дайындалды, тиешелүү маалыматтарды толуктап сиздерге берели деген гана жооп болду. Бир канааттандырарлык конкреттүү түрдө бир жооп жок. Суроолор берилди, ким жоопкерчиликти алат? Ким берген? Эгер 2022-де уруксат жок болбойт десе, 2023-те айтып атышат, булар уруксат берип койтур, биз ушундай деп, кайра эки башка жооп келип атат, бирине каршы болгон. Мына ошону тактайлы деп атабыз. Эртең Бишкек мэриясынын өзүнө баш багып, ушул суроону узатмакчыбыз. Биз Узунбулак, ошондой эле Бакаев көчөрүндөгү мыйзамдык курулуш боюнча азыркы учурда Бишкек башкы архитектурасына келдик, аяктын адреси менен баарлашабыз. Ошондой эле алардын жообун укмакчыбыз. Өзүңүз билесиз, Узунбулак жанагы Бакаев көчөсү кесилишине азыр бир компания 15 кабаттуу үйдү салабыз деп атат. Ошого жергиликтүү тургандар каршы да. Ошо боюнча маалымат берип аласыз, ким берди эле уруксат? Негизи эле бул туура берилген уруксатпы? Анткени 2022-жылда уруксат жок экен дагы, арадан бир аз убакыт өткөндөн кайра пайда болуп атат да. Көчө журналисттер келди тоже. Алардын колунда дагы биздин архитектуранын маалыматы бар экен. Алар 8-айда кайрылган экен, август айында. Булар бизге август айында кайрылыптыр. Ал учурда чынында эле архивдик материалдарда эч кандай маалымат жок болчу, бул объект курула турганы боюнча. Булар болсо бизге ноябрь айында тапшырып атышат документти. Ага чейин булар жана шаар куруу кеңеши деп коет бизде Градсовет деп. Ошол шаар куруу кеңешинен октябрдын 27-синде бекитилген экен. Ошол аймакка 15 кабаттуу турак үй, жер алдында унаа токтотуучу жайы менен, анан соцмаданий объектилер менен биринчи этажында. Бизге ноябрь айында кайрылып атат. 2022-жылдын ноябрь айында кайрылды. Ноябрь айында бизден ошондо декабрдын 1 декабрь күнү бизден архитектуралык пландоо тапшырмасы берилген, АГЗ деп коет. На проектирование условия берилген. Проектированияга условия берилген. Туурабы, уруксат берип атасыздар да полный, э? Андан кийин жумушчу долбоору 12 декабрда макулдашылган биздин архитектурадан. Барып көргөнсүздөр ошо жери кандай экен, тиги үйлөргө жакын эле салып атпайбы, анда кандай болот? Туурабы, анткени мыйзам боюнча 3 кабаттан үйдө салбаш керек деп. Мыйзам боюнча биз азыркы иштеп аткан токтом положениянын негизинде архитектуранын өкүлдөрү же болбосо архитектура өзү барып ал жакка карай албайт, ал жакты текшере албайт. Бизде ошондой положение боюнча ошондой. Бизге топографиялык съемканын негизинде иш алып барабыз. Жана ошондой эле частный компания, фирма, проект чийген фирмалар негизинде заказ беришет частный адамдар. Ошолордон бизге заявление түшөт. Рабочий эскизный проект деп коет, эскиздик долбоору менен арыз түшсө, биз ошонун негизинде гана карай алабыз. Биз азыр элдин талабын ыске айтайын да, эл бул курулуш жүрбөсүн,
болбосун буга каршыбыз, токтотушубуз керек да. Буга эмне деп билесиздер? Каршыбыз деп ооба чыгып биз дагы көрүп жатабыз, угуп атабыз, бизге да кайрылуулар көп болуп атат да, аябай. Биз ошо жооп берип атабыз. Бул жакта бүт бардык нормативдик документтер негизинде чыккан, берилген, бүт бардыгы макулдашылган. Бардыгы пожарный, санитарный, бүт бардык нормалар каралган ал жакта. Баары эле мыйзамдуу, биз эч кандай жок дей албайбыз деп атасыздар. Биз отказ бергенге основания жок болчу, ал эми. Негиз жок дейсиз. Негиз жок, ооба. Баардыгы эле кайрылган, тургундар баарын эле ошондой эле айтып атасыздар да, негиз жок деп, Баардыгын эле ошондой эле айтып атабыз, ооба. Берилген, мына монун негизинде берилген. Шаар куруу градсоветтин чечими менен ал жака 15 этаж, 15 кабаттуу үй куруу каралган, градсоветтен бекитилген. Ошонун негизинде алар проект жасап, анан биз уруксат берүүчү ошол чечимдин баарын жокко чыгарыш керек да. Баардыгын жокко чыгарыш керек, анын үчүн. Баарын жокко чыгарыш керек, азыр болсо сиздер эч кандай баары мыйзамдуу, жолдошмун кетип атат деп айтасыздар. Азыр баардыгы мыйзамдуу, ооба. Урматтуу көрүүчү, уктуңуздар, ошол элди каршы чыгып атат. Бирок мынакей башкы архитектура айтып атат, баары мыйзамдуу. Шаардык кеңеш деп коет, курулуш боюнча алда уруксатын берген, баары документтер бар. Биз эч кандай ал фирмага баары мыйзамдуу кылып атат, жооп бере албайбыз, жок дей албайбыз деп атат да. Анда болсо эми бир эле нерсе да, сотко кайрылыш керек да анда жашоочулар. Ооба. Соттун эле чечими менен токтотсо мүмкүн да. Сотко кайрылса болот, ооба. Рахмат. Ушу менен биз биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бул иликтөө анткени акыркы жолугушуу болду. Соттун гана чечими менен бул маселе чечилет экен. Мындан арка кадамдар кандай болот? Эми аны убакыты менен дагы башка жагдайлар дагы иликтеп айтып берүүгө аракет кылабыз. Саламаттыңыздар.